Буга чейин айткандай эле тазалыкты сакталыңыздар, эң башкысы дүрбөлөңгө алдырбаңыздар. Эми биз келген мейманды тааныштырсак, учурда пранкер үнүнөн эле байкасаңыздар керек. Өзү шоумен, алып баруучу, тамада, бир четинен актер, көптөгөн клиптерде да башка ролдор жараткан Канат байкебиз бүгүн конокто. Канат шоумен деп тааныштырсак. Ушундай эле. Не надо. Келиңиз. Теперге. Азыр. Да. Сактыкта кордук жок дейт. Жакшысызбы? Жакшы. Кош келдиңиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум, жалпы достор, жалпы кыргыз элим. Азыр баягы үйүндө токтой аткандар дагы эфир көрүп жатса керек, Андыктан келиңиздер, паникага алдырбайлы. Паникага алдырбай үйдө тыныч жаталы деле өзү. Паникага алдырбайлы да сүйлөгөнүң менен ичте баары бир коркунуч бар да. Негизи, бирок учурда башка мамлекеттердин азыркы учурда абалын карап көрсөк, үйдөн чыкпагандан кийин көп маселелер чечилип калат. Үйдөн чыкпаса эле оор деле өзү менен өзү жоктоп кетет негизи. Ошондуктан баардык телегөрүүчүлөргө маалымат катары айта кетели, үйүңүздөрдөн чыкпаңыздар. Эгерде дүкөнгө же дарыканага барам десеңиздер, анда барсаңыздар болот. Бирок жөн гана эшикке чыгып же достор менен жолугам десеңиздер, мен оюмча мамлекетке биз ушу менен өзүбүз жардам бере алабыз деген ойдомун да. Оюңуз кандай ушул боюнча сиздики? Чындыгында биз чыны кыргыз экенибизди көргөзүп атабыз. Чет өлкөдөгү жаңылыктарды угуп деле коркушубуз керек болчу, бирок эмнегедир корккон киши аз. Дагы деле болсо көчөдө жүрөт, той өткөргөндөр деле бар. Азыр историясына кирсең, дагы деле тойдо жүргөндөр бар. Андыктан келиңиздер, баардыгыбыз жалпы ушул баягы президентибиз айтты го, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу депчи. Андыктан өзүбүздү жакшы карайлы. Бул өтө олуттуу нерсе деп эсептейм. Мен эртең айылга кетип атам. Эртең кетесизби? Эртең айылга кетип атам. Эмне себеп менен? Же жумуш токтогондон кийинби? Жок, бир ай карантинге алынат экен. Чындыгында жумуш, той, съемка деп жүрүп, биз айылга барып, мындай апамдын жанында бир жумадан же 3 күндөн ашык жүрбөйт экенмин. Ошондуктан бир ай апамдын жанына жүрүп келейин деп, бул жактан пачкалап маскаларды алып кетип, пачкалап спирттерди алып кетип атабыз. Ошо эртең менен казарманга кетчүлөр болсо, чалып коюңуздар. Ала кетесиз. Ала кетебиз. Мынакей, дагы бир жол жабык эмеспи? Жол жабык эмес, эме Жалал Абад Ош тарап жабык болушу мүмкүн. Мен Нарын тарап ачык эле да. Ачык эле. Ооба. YouTube жагынан жаңылыктарды бөлүшөлү. Сиз менен ошол жана сурагым келип жатат. Азыр Instagramга кирсең эле, баягы эле Сагын Эргешов, бири-бирине бириктиришет, мисалы, кысай калды. Кандай негизи экөөнү чын эле жакшы көрөбү деген суроолор пайда болот экен. Экөө чындыгында аябай жакшы көрөт. Мен азыр ушундан айта кетейин. Сагын бул жакта айтып кетсеңиз болот, бул жакта да. Экөө чындыгында бири-бирине аябай жакшы көрөт. Сагын менен Сайкал мындай көптөн бери жашырабыз деп жүрөт, бирок баары бир элдин астына чыгып калып атат. Экөөнүн жакында той болот, 25-мартта келип кеткиле. Жалаң карантинге калган. Тамаша экөө көрүп ал чын эмес. Бул чындыгында элдин ортосундагы эле нерсе деп ойлойм. Жашоодо булар дос. Анан кийин мен дагы нерсени айтып кетейин. Азирет менин конкурентим болот. Азирет ничи иштегенден кийин жаман дебейин да көрбөйм. Тамаша. Азирет экөөбүз аз чыныгы доспуз. Акыреттик доспуз десек да жаңылышпайбыз, биргебиз азыр. Ушул Сагын менен, Кысайкал менен, Азирет менен эмнеден мындай бир компания болуп калдыңыздар? Жакын достордон болуп. Булар биз баардыгыбыз чындыгында бир убакта эле бириктик. Мурда эч ким бириккен эмес. Мен Сагын менен 5-каналда иштеп атканда таанышкам. Андан кийин Сагын аркылуу Талант менен тааныштым. Талант менен Сагын анда деле жакшы дос боло элек болчу. Анан үчөөбүз болдук. Андан кийин Сайкал менен Сагын таанышкен. Сайкал менен Сагын таанышып кетти. Андан кийин Талант менен Сайкал мындай болуп кеткендей эле болуп атат го. Талант менен Сайкал да жакшы болуп кетти. Талант Сайкалдын продюсеру болду. Андан кийин Азирет экөөбүз мындай сырттан дос элек. Андан кийин кел деп, анан биринчи мен аркылуу, анан Сагын келип, анан Өмүрбектен болуп, анан ушундай бир сонун групп болуп калдык, Айсулуу болуп. Анан азыр Айсулуу Тыныбекова эмеспи? Жок, Айсулуу Мадинова деген. Эми негизи спортсмен болуп жүрдүңүз ошондо. Азыр деле күрөш менен машыгасыз кээде. Ооба, кээде профессиональный эмес, өзүм үчүн колдон да. эле. Өзүм үчүн. Эмнеден улам кызыгып баштадыңыз эле спорт жагына? Спорт жагына мен мисалы бирок сизди бир көргөндө эч ким спортсмен деп айтпайт да. Мен барып залга барып москочу бирөөнү прогиб чапкандан ишенишет да. Мен деген вообще мен деген 11-класс кезимде аябай слабый бала элем да, 11-ди бүткөндөн кийин баштаган. Бизде деген 13 айыл чогулуп абсолют күрөш деген болот. Анан бир тууган байкем келип,
казарманга келип, райондон келип абсолюттук чемпион болгон да. Ошону көргөндө аганы көрүп ин өсөт дегенде мен ушундай кызыккам. Бирок мен спортту баштаганда бир айыл мени карап алып ушундай шылдыңдап күлүшкөн, өзүм айылым канат сен жөн эле койчу депчи. Чыкканда. Ооба. Жок, мен тренировка кылам, күрөшөм десемчи. Анткени мен 56 килограмм болчумун, 3 кана отжимания жасай алчумун. Турникке бир дагы жолу тартына алчу эмесмин, аябай слабый болчумун. Ошондуктан бир айыл шылдыңдагам, бирок өзүмдүн максатыма жетип атып, мен ошол Жалал Абад областы боюнча айта кетейин, 2015-жылы 31-август эгемендүүлүк күнү мен Жалал Абад областы боюнча чемпион болгом. Биринчиликти алгам. Ошондо мен айылымда бир 2000 киши келип, асманга көтөрүп кеткенде, бул мага жашоому дагы да болсо аябай түрткү берген да. Ошондуктан мен айтам, сенден эч качан чыкпайт деп айтпаш керек. Ар бир адамдан чыгат эгерде кызыгуусу болсо. Кандай сезимдер болду ушундай бир чыгып, анан кийин ушундай бир Жалал Абадтан биринчи орун алып атсаңыз мисалы? Мен сезимдерим аябай болду. Мындай илайын дегенде эл ошону түшүндү. Биз ушул баланы шылдыңдачу элек, ушул бала деңгээлде, мындай областтык деңгээлде чыгып ушул абсолюттукту алды. Бул деген өтө чоң жаңылык деп туруп анан элдер өздөрү келип туруп анан көтөрүп алып кетти. Мен айылымда дагы деле сөз кылышат экен, мына канат мондай болобулчу депчи. Азыр пранкер болуп кетти да? Азыр чыгармачылыкка деле ушу спортко кандай аракет жумшасак, ошол сыяктуу аракет жумшап атабыз да. Буюрса чыгармачылыкка киргениме 2 жыл болуптур, дагы аман болсок дагы көптөгөн результаттарга жетебиз. Кудай ден соолук берсе. Эми учурда азыр эми Кыргызстанда айтып кеткенде YouTube жагы аябай өнүгүүдө, YouTube тармагы. Анын биринчи жерден болуп баштап жакшы алып кеткендерден сиздер болуп атасыздар, мисалы иштеп, жакшы иштеп аткандардан. Анан көпчүлүгүнө кызык, YouTube'дан акча тапса болобу деген да суроо келет экен да, канча тапса болот, кантип иштеш керек мисалы, ошол боюнча сиз сурасаңыз. Чындыгында мен миң уктаса түшүмө кирген эмес, ушул YouTube'дан акча табам депчи. Анан жанымда бир 2 жыл мурда тамашада ойногон дос балдарым сүйлөшүп отурду эле, ушу бир айдын ичинде 1000 подписчик кылыш керек, мындай алыш керек, анан YouTube'дан акча табат экен деп мен майында берген эмесмин, кантип акча тапсын деп. Анан эмне болуп кетти билбейм, ошол негизи өзүм тамашада жүрдүм, Кыргыз стендапта жүрдүм, анан ошо Азиретте көз пранкчы болуп кеттик. Анан пранк тартып эле Канат Шабданбековду эле 100 подписчигим менен эле YouTube'га киргизе бердим да. Анан башка сайттар сурады, бизге бер деп сурады. Анан мен аларга берген жокмун, өзүмкүнөн кетсин. Бир маалда карасам 1000 подписчик болду, бир маалда карасам 2000 болду, просмотр 100 000, 150 000, бир маалда карасам 7000 болду, 15 000 болду, 24 000 подписчик болду. Ага деле 24 000 подписчикке деле маани бербейм, просмотрлор 300 000, 400 000 болуп атат. Бирок баягы монетизация акчага иштеп атат да. Анан ошол YouTube аркылуу таанышып калган Талант Сагынбаев деген дос балам бар. Ошого келип анан акча жандырып берип, анан YouTube'дан чындыгында акча тапса болот экен. Казакстандагы чындыгында көп адамдар, көп блогерлер YouTube'дан акча табат экен, а биз эле артта калып бараттырбыз. Болжол менен канча тапса болот экен мисалы? 300 000 просмотр болду деп кал көрүүчү. 300 000 просмотр болсо, бир $200 чейин тапса болот да. Бул видеонун узактыгына карайт. Эгерде 20 минутталык видео болсо анда бир 200-200 чейин түшүп берет да. Видео кыска болсо акча аз болот, көп болсо ошончо көп болот да акчасычы. Андыктан мен совет бермекчимин, көчөгө чыгып пранк тартыңыздар. Как раз азыр. Бүгүн жакшы бир 2 майрам, бүгүн Норуз майрамы, кыргыз элинде мынакей жаңы жыл деп да белгиленет. Негизи баарыңыздарды Норуз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ал эми дагы бир удаа майрамдардын бири бүгүн Канат Шабданбековдун туулган күнү. Мынакей бардык телекөрүүчүлөр аттан куттуктайбыз. Туулган күнүңүз менен деп. Бүгүн дагы бир туулган күн ээси бар экен. Биздин башкы режиссерибиз болгон Норуз Байкенин туулган күнү экен. Ага да кол чабып коюшайык. О, Норуз Байке, с днём рождения. Ушул камераны которуп базып аткан Байкебиздин да туулган күнү. Куттуктайм туулган күнүңүз менен. Азыркы учурда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Түз эфирге байланышка чыгып, Канат мырзаны куттуктап кетсеңиз эле болот. Мени эч ким тааныбайт да, ошо суроо берип албайт да, окшойт. Туугандарга чалып коет окшойм мен, суроо бергиле деп. Куттуктап койгула деп. Куттуктап койгула деп. Кандай болот туулган күн? Кандай башталды? Туулган күн чындыгында кечинде досторум келип куттуктап келди. Анан тос дейт, тоскон жокмун, азыр чындыгында тосуп, туулган күн тосуп. Сизди куттуктаган негизи башкача экен да, мен видеодон көргөндө. Ооба, чындыгында мени куттуктаганда бул нерсе баягы торту бетке чапмай, бул 2-3 жылдан бери эле болуп келаткан нерсе. Анан бул нерсени биз аябай ушундай элге жаман негатив кетип калат деп ойлогон эмеспиз. Чындыгында эгерде менин досторум жаш болуп катачылык кетирип койсо кечирим сурайм. Биринчи Кудайдан, андан кийин сөзсүз түрдө сиздерден. Бирок бул 2-3 жылдан бери кайталанып келаткан нерсе. Торттон тышкары негизи. Ал торт эмес.
Мен жөн айтып койдум да. Модерн өчүп түштө ойлойсуң. Бул түз эфир. Жана сизди ырдап куттуктаганым мага жакты да эң башкысы. Негизи бул ырдын сөзү меники. Энең сени төрөдү болчу да. Анан алар рифмага туура келиш үчүн энең сени тууду, Норузбай кезиси тууду деген сыяктуу болгон. Канчага чыктыңыз ошондо? Негизи баланын жашын сурабайт дейт, азырынча сыр болуп турсун. Тамаша 26-га чыктым. 26-га чыктыңыз. 26. Бирок сизди мен оюмча бир карап ушул азиреттер менен бир дос болуп жүргөндөн кийин сизди эч ким 26 деп ойлобойт экен да. Чындыгында мен 26, 27 жаштагы досторум киши болуп калган. Киши болуп. Алар көрүп атса бетине деле айтам. Алардын ой жүгүртүүсү башкача. Алар менен сүйлөшө албайм да. Алар менен токтол элек деп эле ойлошот. На самом деле негизи сизди бир көргөндөр, Канат мырзаны көргөндөр бир 21, 22 деп ойлошот да негизи. Сизди чалжактап жүрөбүз да, ошол жашта. Үйлөнө элексиз анткени. Үйлөнө элекмин. Тартканыңыз пранк. Тартканыбыз пранк, жүргөнүбүз той. Баягы бир адамды шариятта деле бар го, бир адамды жамандагы чакты, андан көрө ар бир жолуккан жерден сен барган жер майрам болсун депчи. Ар бир жерге барган сайын биз мисалы ар бир жердин көңүлүн көтөрүүгө аракет кылабыз. Мисалы Народныйда иштеп аткан кассир эженин көңүлүн көтөрүп бир жакшы сөз, күлкүлүү сөз айтып койсок, кечке чейин күлөт да ошол эжечи. Канча саат жумушта иштеп кыйналып атат. Ошондуктан жашоодо дагы ушундай шайыр жүргөнгө аракет кылабыз да. Мыкты. Канат мырза, эми пландар боюнча, буйрса мынакей Кудайым буйрса ошол бир айдын ичинде карантин бүтсө, кандай пландар коюп жатасыз эми? Чындыгында карантин бүтсө сатып алган маскаларды кайра сатыш керек. Пландар абдан чоң. Чындыгында пландар абдан чоң. Азыр мен эң биринчи очерет орусча үйрөнүшүм керек. Орусча окуп атам, орусча үйрөнүп калдым уже. Андан кийин англисче, андан кийин түркчө, андан кийин оштукча, андан кийин баткенче деле киргенсиң. 5 тилди алып барсам деген максатым бар. Алып баруучулук жагында. Анан ушул эң баягы алгандай болот 5 тилди. 5 тилде хинча хау. Леди джентльмени, добрый вечер. Акалар укалар деген сыяктуу кете берет да 5 тилде. Анан пландар көп, негизи максат койгон адам максатын айтпайт дейт да. Балким максатыма жеткенден кийин дагы да болсо сиз экөөбүз эфирден көрүшөрбүз. Ошондо ушул максаттарым бар эле деп, бирок дневникке жазып койгон максаттарым бар. Мыкты, мыкты. Канат мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Бүттү? Хорошо. Рашык билдиребиз. Эсин чала койду. Чалгандар бар болуш керек негизи. Чалып койгон атышан. Эч ким чалган жок да. Ильясбекке чалып коесуз. Чоң рахмат сизге Канат мырза. Эгерде сөздөр бар болсо, кабыл тилек бар болсо, көрүүчүлөр назарыңызда айта кетсеңиз болот. Мынакей жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Чындыгында чындыгында азыркы убакта абал оор десек деле болбойт да. Бул бир чети паник болуп атат, бирок бул бир чети дүйнөнү дүңгүрөткөн коронавирус болуп атат. Андыктан кыргызчылыкка салбай, үйдө жатып, биздин дарыгерлерди кыйнабай, бири-бирибизге жугузбай, бир ай чыдап коелу, бир ай Кудайдан сураналы. Эң негизгиси баягы врачтардан, аргас Кытайлардан суранбай, Алладан сурасак, Алла бизге берет. Жүрөгүңүздөрдө иман болсун, жүрөгүңүздөрдө тынччылык болсун. Бир келген жашоодо бири-бирибизди сыйлашып жүрүп өтөлү. Көрдүңүздөр, баардыгыбыз билдик кандай жашоо таттуу экенин. Андыктан баарыңыздарга сабыр тилейм. Байлык, баардык нерсе четте эле калат экен. Чындыгында байлык, бийлик, атак, даңк эң негизгиси ден соолук экен. Ошондуктан ден соолугуңуздарды караңыздар. Мынакей, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде конокто Канат Шабданбеков болду. Бүгүн дагы туулган күнү, 26 жашка толуп жатат. Андан кийин баардык телегөрүүчүлөргө дагы бир айта кетели, дүрбөлөңгө салбаңыздар. Эң башкысы, эгерде үйүңүздөрдө бет кап бар болсо, бет капты кийиңиздер. Андан тышкары колду ар дайым тазалап туруңуздар. Мынакей Канат мырза да көрсөтүп калды. Бутка да коспу деле. Бутка дагы мынакей. Баардыгыңыздарга айта кетели, тазалыкты сактасаңыздар, андан кийин эчке чыкпаңыздар. Буюрса эртеңден баштап коомдук транспорттагы жүрбөй алат. Балким жумушуңуздар жок болсо, үйдө эле отуруңуздарды суранабыз. Канат мырза да менимче эртең үйгө эле отырат болуш керек, чыкпай, карантинде. Ооба, эртең карантинде. Буюрса, чыкпаш керек, бир ай чыкпаш керек. Чыгып кетпейсизби ана? Бүттү. Бүттү. Ошол, Канат мырза, чоң рахмат сизге. Рашык билдиребиз. Биз программабызды түз эфирде улантабыз. Алыстай туруңуздар.